Umraga bargan kişilerдің arasынан, барган адамдардын арасынан аял киши өтүп кетсе, аны ошо жактагылар эле жерге берип коет экен деген сөздү айтып атат. Жок, бул туура эмес. Эгер ошол жерде, мисалы, өзү шариатта дагы көрсөтүлгөн ошол махрамдары түшөт. Аял киши өтүп кетсе, күйөөсү аялын кармай албайт. Нике бүтөт да, кармалай албайт. Ошондуктан аял киши өткөндө, мына биз өзүбүздүн балдарыбызга, чоңоюп калган дестияларыбызга өлүк көмгөндү, өлүк жууганды үйрөтүшүбүз керек. Кепин дегенди, өлүк көмгөндү да үйрөтүшүбүз керек. Эми ал араб өлкөсүндө андай нерсе жок. Мүмкүн ошол мисалы бирөө өлүп калса, анын туугандары жок болсо, күйөөсү деле, андан кийин өзү күйөөсү түшкөн абзел. Шариатта анын бир туугандары жок, сапарда болуп калды, азыркы айткандай. Ага күйөөсү түшсө болот. Анан күйөөсү да жок болуп барып алыптыр да, жанагындай махрамсыз баргандар болуп калып атпайбы азыр? Ошондой болуп барып калса, аны араб көмдү, жанагы ажы башчы көмдү, айырмасы жок да. Сапарга махрам мына ушундан керек да. Махрамдар ал жака киргизбейт. Жок, киргизбейт эмес, жок, киргизет. Андай кеп жок. Андай кеп жок. Дагы кимде суроо? Дагы сизде суроо. Досум чачы узуныраак да. Намаз окуганда ошо чачымда пешенен жаап калат деп пешенен жаап калды, сажда кылганда. Сажда кылганда чач жаап калса кандай болот? Сажда кылганда чекенин өзү менен тийгени жакшы. Сажда кылганда анан ошол тийип калбасын деп, не өзү намазда баш кийим кийилиш керек да. Баш кийим кийилиш керек. Анан чач койгон болсо, чач койгону өзүнчө бир маселе. Анан түз мынау чекенин өзү, бешененин өзү жерге тийиши керек. Сажданын тартиби ошондой. Саждага барганда чеке мынау эки баш буттун бармактары кыбланы карап туруш керек. Тизе, алакан, анан ушул жер. Мурдун учу менен кошо. Ошондуктан сажда кылган неме өлгөндө ошол жерлерине атыр сүртүлөт.